Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул Кыргыз мамлекетинин эл аралык деңгээлдеги эң ири долбоору. Көчмөн цивилизациясын, маданиятын жандандырып жана сактап калуу максатында 2012 жылы Кыргыз өкмөтү тарабынан демилгеленген. Биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда Ысык Көл облусуна караштуу Чолпон Ата шаарында 9-14 сентябрь күндөрдүн аралыгында өткөрүлгөн. Анда 19 мамлекеттен келген 583 спортчу күч сынашкан. Мелдеш этно спорттун 10 түрүнөн өткөрүлдү. Маданий иш-чарасын өткөрүүдө 1200 адам катышты. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрь аралыгында Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусуна караштуу Чолпон Ата шаарында өткөрүлдү. Анда 62 мамлекеттен 1200 спортчу күч сынашты. Мелдештер этно спорт оюндарынын 26 түрүнөн өткөрүлдү. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары да Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусуна караштуу Чолпон Ата шаарында 2 сентябрь 2018 жылы өткөрүлгөн. 80 мамлекеттен 3000 спортчу келип, мелдештер 37 этно спорт оюндарынын түрүнөн өткөрүлгөн. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары адамга берилген цивилизациялык мурас катары этно спорт жана этно маданиятты өнүктүрүүгө багытталган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын вазифасы этностор жана элдер арасындагы этно маданияттын нускалыгын сактоо менен аны жандандырып, өркүндөтүү. Ошондой эле этностор жана элдер арасындагы толеранттуу мамилени курууга үндөө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чакырыгы күч биримдиги, рух биримдиги. Ал канча акча каражат кетсе дагы кыргыз элин дүйнөгө тааныткан ошол оюн болду. Мен армияда, Германияда кызмат кылгам, бирок ал жерде кыргыз дегенди таанышпайт эле. Мына эми ушинтип кичине атыбыз чыгып, Кыргызстан, кыргыздар бар экен, жер жүзү билип, ар нерсенин улуулуу тарыхы бар. Мисалы биздин гербибизде Кыргызстандын бир түндүгү турат го. Бул түндүгү бул кыргыз боз үйүн эч ким талаша алгыс деген белги да бул биздин желекте турат. Ошол сыяктуу биздин мына көчмөндөр оюну бул өткөндүгү бул макул көрөм да менчи. Анан биздин Кыргызстан 2 жолу өткөздү ушул оюнду. Көчмөндөр оюну ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданият мурастар тизмесине киргизилиши Кыргызстан үчүн чоң сыймык жаратты. ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине дүйнөнүн булуң бурчунан материалдык эмес маданий мурастын 601 элементи сунушталган. Кайсыл категория боюнча дүйнө жүзүндөгү маданий мурасты сактоого кошкон салымы үчүн жана маданий мурасты сактоодо эң жакшы тажрыйба деп бүтүндөй жүзүндөгү өлкөлөрдүн арасында эң жакшы тажрыйба деп бүгүнкү күнү ЮНЕСКОнун тизмесине киргизилди. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары мурастардын кайра жаралуусу, маданий көптүрдүүлүктүн салтанаты. Бул тизмедеги Кыргыз Республикасы тарабынан сунушталган биринчи номинация. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын демилгеси менен 2014 жылдан бери өткөрүлүп келет. Буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 3 жолу өткөн. 2 жылда бир өтүүчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020 жылы Туркияда өтмөй болуп, пандемияга байланыштуу токтоп калган. 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2022 жылдын сентябрь айында Туркияда өтөрү расмий кабарланган. Жумагүл Закирова, Бурханбек Матов, жаңылыктар үчүн.